АКШ, Канада, Улуу Британия жана Австриянын окумуштуу офтальмологдору коронавирус пандемиясы жүрүп жаткан маалга карата көз айнек жана линза тагынгандарга кеңеш беришти. Макала Contact Lens Anterior Eye журналына жарыяланганын РИА Новости жазды. Жалпысынан сунуштарды 5ке бөлүүгө болот. Пандемия убагында линза тагынууга болот. Аны колдонгондор коронавируска көбүрөөк чалдыгуу коркунучунда деген илимий тастыктоо жок. Окумуштуулардын айтымында, көз айнек менен линзалар дарыгерлердин сунушу жана ар кимдин жеке каалоосу менен тандалышы керек. Линза колдонууда гигиенаны сактоо өтө маанилүү. Адегенде колду жакшылап жууп, линзаларды кургак кол менен гана алып, аны сактаган кутучасын да дезинфекциялоо керек. Көз айнекти дайыма сүртүп, кээде жылуу суу менен, самон менен жууп туруу зарыл. Кадимки көз айнек коронавирустан коргойт деген жөө жомок. Муну тастыктай турган илимий далилдер жок. Көз айнек же линза тагынгандар азыр бөтөнчө бети башын кармалай бербеши зарыл. Бир кол менен мурунга, оозго жана көзүңүзгө тийбеңиз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлору жана башка өлкөлөрдүн улуттук саламаттык сактоо уюмдары бул эрежени так сактоону талап кылышууда. Вируска чалдыккан адамдар линза колдонууну убактылуу токтотуп, көз айнек тагынууга өтө турганы жакшы. Айыккандан кийин линза тагынууга болот, бирок жаңысын алуу керек. Анын кутучасы дагы жаңы болууга тийиш. Кошумча сунуш катары авторлор инфекция коркунучун азайтуу максатында офтальмологко барбай турууну айта кетишти. Ошондой эле уктоо маалында линзаны чечүүнү эскертишти. Кыргызстанда дагы 19 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча жалпы бейтаптардын саны 449га жетти. 19 кишинин 12си Ош шаарында, 5-өө Бишкекте, дагы 2-өө Ош облусунда катталды. 19 адамдын 15и медик, деди Үсөнбаев. Кыргыз-Кытай чек арасынын Эркечтан пункту жүк ташуу үчүн ачылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеде бүгүн 14 апрелде Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Эркечтан өткөрмө бекетин жүк ташуу үчүн кайра жандантууга макулдашылганы айтылат. Ал эми Торугарт өткөрмө бекетин ачуу маселеси нарындагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша калаарын билдиришти. Ошол эле учурда чек ара ачылганы менен адамдардын өтүшүнө коюлган чектөө дагы деле күчүндө экени белгиленет. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы коронавирус кооптуулугунан улам февраль айынан бери жабык турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун генералдык директору Тедрос Адханом Гебрейесус Женевада өткөн маалымат жыйынуу учурунда пандемияга байланыштуу киргизилген чектөөлөр кандай шартта токтотулаарын айтты. Чектөөлөрдү алып салуу үчүн мамлекеттин өз жарандары бардык коопсуздук эрежелерин карманып жатканына көзү жетиши керек. Ошондой эле бардык байланыштарды көзөмөлдөй алышы зарыл, деди ДССУ жетекчиси. Тагыраагы мамлекет төмөнкү шарттарды так аткарууга тийиш. Саламаттыкты сактоо системасы вирус жуктуруп алган жана аны менен байланышкан бардык жарандарды көзөмөлгө алууга чама-чаркы жетиши керек. Оорукана, мектеп сыяктуу мекемелерде жана коопсуз жайларда дени сак адамдар вирус жуктуруп албоо үчүн коопсуздук чаралары көрүлүшү зарыл. Өлкөгө сырттан вирус алып келүүгө бөгөт коюлушу кажет. Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу изилдөө жана инженеринг борборунун сайтындагы маалыматка ылайык 14 апрелге карата дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын саны 1,934,583 жетти. Анын ичинен 120 000ден ашык адам каза болду. Кечээ Ош облусунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына таянып кабарлады. Жердин силкинүүсү саат 15:42 Өзгөн районунун Байбиче, Карадөбө айылдарында сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, Кыргыз-Кытай чек арасынан жүк ташууну жандандыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулады. Бул тууралуу президенттик аппарат билдирди. Жээнбеков коронавирустун Кыргызстандын экономикасына тийгизген терс таасирин эске алуу менен Кытайдын алдындагы тышкы карыз боюнча көлөмдү жеңилдетүү жана төлөө мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды.
Эки өлкөнүн башчылары ошондой эле илдет менен күрөшүү үчүн Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү боюнча макулдашты. Маалыматка караганда Си Цзиньпин коронавирус менен күрөшүүдө Кыргызстандын аракеттерин колдой турганын белгилеген. 2020-жылдын 31-январына карата Кыргызстандын мамлекеттик тышкы ички карызы 4 миллиард 616,56 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинде 3874,57 миллион доллары тышкы, 741,99 миллион АКШ доллары ички карыз. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук-импорттук банкына Эксимбанк туура келет. 2019-жылдын октябрь айына карата Кыргызстан Кытайдын Эксима банкына 1,7 миллиард доллар карыз. Коронавирус бир адамдан экинчи адамга 4 метр аралыктан жугушу ыктымал. Бул тууралуу Россиянын Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологу Николай Брико Россия 24 телеканалынын эфиринде айтканын РИА Новости жазды. Дарыгердин маалыматына караганда муну АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун жаңы изилдөөсү тастыктады. Вирус абада жарым сааттан 3 саатка чейин, буюмдун үстүндө бир нече күнгө чейин сакталышы ыктымал, деди эпидемиолог. Дүйнөдө коронавирус жуктуруу алгандардын саны азая элек. Акыркы маалыматтар боюнча илдетке кабылгандар 1,8 миллиондон ашты. Анын 110 миңдейи көз жумду. Коронавирус тараган Кытай болсо эпидемия аягына чыгып калганын жар салды. Россия коронавируска каршы вакцина жана аны дарылоочу дары-дармектерди табуу боюнча активдүү иштеп жатат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин ЕАЭП өлкөлөрүнүн башчылары менен болгон видео конференция маалында билдирди. Анын айтымында учурда Россия пандемияга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү жагынан четте карап турбай, жардамга муктаж болгон өлкөлөргө кол кабыш кылууга аракет кылып жатат. Ошондой эле ал тажрыйба алмашып турууну да сунуштады. Россия коронавируска каршы дары, вакцина табуу боюнча бир топ иштерди кылып жатат. Буйруса жакында анын жыйынтыгын сиздер менен бөлүшөбүз деп ойлойм, деди Путин. Белгилей кетсек, бүгүнкү жыйын коронавирус менен күрөшүү жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин экономикалык туруктуулугун колдоого багытталган. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламент комитетинин жыйынында Тышкы иштер министрлигинин жардамы аркылуу мигранттар кайта албай жаткан өлкөлөрдүн аба компаниялары менен сүйлөшүү жүргүзүлүп жатканын билдирди. Колдон келгенин кылып жатабыз. Новосибирскиде жарандарыбызды алып келиш үчүн сүйлөшүлгөн учак акыркы сааттарда экипажы макулдук бербей учпай калды. Усть-Каменогорскиге атайын автобус жибердик. Илецкиге жайылган мекендештерди өткөрүүгө Казакстандын бийлиги уруксат бербей койду. Ал жерге чогулбагыла деп айтылган. Аларды алып келүүгө мүмкүн болгон жок, деди ал. Боронов сырттагы келе албай жаткан мигранттарды алып келүү аракети мындан ары да уланаарын кошумчалады. Ал мигранттарды алып келүүчү чартердик учакты кондурууга Манас аэропорту даяр экенин, ал үчүн өкмөт аралык сүйлөшүүлөр зарыл болоорун эске салды. Расмий маалыматтар боюнча учурда 4371 кыргыз жараны чет өлкөлөрдөн келе албай жатат. Алардын ичинде басымдуу бөлүгү Орусиядан, 400дөй жаран Түркиядан келе албай жатат. Булардан тышкары Европа жана башка алыскы чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандыктар да бар экени кабарланган. Коронавируска каршы республикалык штаб өлкө аймагында өзгөчө абал аяктагыча ачылбай турган жайлардын тизмесин жарыялады. Алар бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларына чейинки бардык билим берүү мекемелери, оюн-зоок жайлары, соода борборлору, ири базарлар жана дүкөндөр, барлар, түнкү жана оюн клубдары, театрлар, музейлер жана кинотеатрлар. Штаб азык-түлүк дүкөндөрү жана күнүмдүк жашоого керектүү товар саткан базарлар, дарыканалар ишин уланта берерин белгиледи. Өзгөчө абал учурунда көптөгөн мекеме ишканалардын иши убактылуу токтоп, бийлик 3 кишиден көп топтолгон жерлер болсо айыппул салынаарын эскерткен. Буга чейин өзгөчө абал 15 апрелден кийин узартылса, айрым мекеме ишканалардын ишине уруксат берилери айтылган. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөтү 20-24 апрель деп божомолдоп жатат. Баткен өрөөнүнө 9-10 апрель күндөрүндө жааган кардын жана үшүктүн айыл чарбасына келтирген зыянын облустук комиссия эсептеп чыкты. Комиссиянын жыйынтыгына караганда, облус боюнча 1971 гектар аянттагы өрүк, алма шабдалы жана башка мөмөлүү дарактардын түшүмү жараксыз болуп калган. Анын жалпы чыгымы орточо 480 миллион сомго бааланууда.
Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Баткен облусунда 7000 гектардан ашык өрүк бактары бар. Андан түшкөн жылдык киреше орто эсеп менен 8 миллиард сомго жетери айтылып жүрөт.